Nerede çelgele olalım hazır? Nerede orada taşka yakaladı. Öyle de olmalı gördü. Assalamualaikum warahmatullahi. Aynuruna çağıran, altından döngü canından, gündürüne çağıran, gümüşten döngü canından. Koyundan bilek aralak, eşine cımbızlarından, en çok ertesinden aska, dünyanın eli bağından, kır gezip suda yaşanan, alatı, kılmıştır, ak-ak-ak-tı, güzel. Assalamualaikum. Ahmetlerden beraber Kuday'ın kulağı suyunsun. Bireli Kırgız elinde, bireli Kırgız yerindemiz. Dünyanın bulun kurşunda, Koraşla açıp koy soyutmanda şareke mareke, çoğunluk toytu daldıran, Kırgız'dan bir için, Kırgız'ın kadar sat için, Kırgız'ın sportu, götler içindir, kata, uğraşa, konudaş kendine. Analizi kendinize bir şey saltanatlı geçerizde bugünkü Kırgız Respublikası'nın kimliği bilen açıklamamıza detaylı deneyeceğim. Kırgız Respublikası'nın kimliği. Жылдан жылға өсіп өнігуді. Ошон үчүн биздин жерде арыстандан алган баатыр бет спортчулар урматына бир контракт болчу коюлат дегенди. Андан эсе бүгүнкү кечени салтанаттуу түрдө ачып берүү үчүн бул жакка мен Талас биримдиги коомунун төрагасы Соронбаев Надырбек агайымды жана ошондой эле Чойтонбай Воронеж Көкбөрү федерациясынын президенти Дакенов Кубанычбек агайды чакырабыз деп алыңыздар келиңиздер. Assalamu alaikum, hurmattуу mekендештер, hurmattуу аксакалдар, hurmattуу биздин апаларыбыз жана биздин Көкбөрү оюнунун катышуучулары. Кош келипсиздер. Мына Кудайга миң мәртебе шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Кече эле күн бүркөлүп жаан чачып болот эле. Бүгүн Кудайдын буйругу менен, Кудайдын өкүмү менен күн чайыттай ачылып, биздин бейилибизге жараша абдан сонун жакшы аба ырайы болуп турат. Бүгүн биздин баарыбыздын башыбыз биригип ушул жерде чогулуп аткан себебибиз өзүңүздөр жакшы билгендей, Советтер Союзунун баатыры биз сыймыктанган, Кыргыз эли сыймыктанган, жалпы эле Советтер Союзу сыймыктанган биздин Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын атын эскерип, ушул жерде 7 рубандын арасында Көкбөрү оюнун уюштуруп атабыз. Ушул жерге келип бергениңиздерге, ушул жерге салым кошкондорго, ушул жерге алыстан Воронежден келген биздин конокторго, жана биздин элчиликтен, миграциядан, МВДдан келген конокторго, диаспоранын жетекчилерине баарыңыздарга бүгүнкү иш-чараны колдоп келип бергениңиздер үчүн Талас биримдиги коомунун атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайдын буйругу менен кош байрам туш келип атат бизге. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн коомдук ишмери Исхак Разаков атабыздын дагы бүгүн 110 жыл экен. Мына ушундай залкар, улуу инсандарды өзүбүз чет өлкөдө алыска жузаптагы унутпайлы деп ушундай жакшы Кыргыздын улуттук иш-чараларды уюштуруп атабыз. Алыста жузаптагы өзүбүздүн маданиятыбызды, таада салтыбызды, динибизди, тилибизди, улуттук ушундай оюндарыбызды даңазалап жүрүп атабыз. Ушунун баардыгына убакыт бөлүп, салым кошуп, ар бириңиздер 10 сомдон, 100 сомдон топтоп атып бүгүнкүдөй чоң
көпбөрү чоң иш-чаралар өтүп атат. Сиздерге жалпы Талас биримдиги коомунун атынан жана жеке өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Анан мынакей бүгүн ушул жерде турган аттар бул Москванын аттары эмес, бул Кыргызстандан келген аттар. Ушул аттарды мындан 2 жыл мурда ушул жердеги Нурбек деген инибиз 32 атты алып келип ушул жерди ушул жайытты алып, жакшы оюн уюштуруп, устун башы устуруп бириктирип, ошого себепкер болгон Нурбек деген инибиз бар. Андан кийин ушул каада салттыбызды унутпайлы, аттардын санын көбөйтүп, көпбөрүнүн өнүгүшүнө салым кошолу, бүткүл дүйнө жүзүндө Россияда өнүгүшүнө салым кошолу деп, биздин мынакей Кубанычбек байкебиз өзүнүн командасы менен биргеликте Таластан алынып келген мынакей 7 атта турат. Бул команда мынакей Воронеж Чолпонбай командасы деп аталган себеби биздин улуу атабыз Чолпонбай Төлөбердиевдин атына деп атайын, Кыргызстандан Таластан аттарды алып келип, Воронеж жергесинде Чолпонбай атабыз каза болгон Дон суусунун жээгинде көкбөрү оюну ойносун деген жакшы ниетке алып келинген. Бирок кандайдыр бир себептер менен ал жакта бир аз азыр токтоп турат. Ошол себептен бүгүн биринчи жолу Москва шаарында Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын атында Чолпонбай көкбөрү командасы жалпы кыргыз мекендештер менен биргеликте чоң оюн өткөрмөкчү. Ошого себепкер болгон, ушул аттарды алып келген, ошонун башында турган ушул көкбөрү оюнунун президенти Кубанычбек байкебизге сөз берсек. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли, апалар, эжелер, инилер, агалар, инилер, барыңыздарга рахмат, Алла разы болсун сиздерге келип келгениңиздерге. Бүгүн Кудайдын буйругу экен, канча күндөн бери аракет кылып, дайынданып, ушу Чолпонбай атабыздын 75 жылдыгына карата жакын элесине бир эле жол эмес, жылда өтө турган ушу көкбөрү өтмө кубок катары ушу көкбөрү өзүбүздүн улутубуздун спортунун жүзү болгон ушу көкбөрү менен таанылып, ушу бөтөн элге, бөтөн жерге жакшы сапаттарыбызды, жакшы жактарыбызды көргөзүп туралы деп ушул оюнду өтмө кубокту уюштуруп жатабыз. Бул бир эле бир адамдын, эки адамдын колунан келген жок. Жалпы Талас коомунун элине рахмат биринчиден. Анан ар бир райондун жетекчилерине, эми атап кетсем өтө көп. Агалар, инилер, эжелер, байкелер, ушул бүгүнкү Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын жакын элесине арналган өтмө кубок турнирине кошкон салымыңыздарга рахмат, чексиз Алладан шүгүрчүлүктөр болсун сиздерге. Анан бүгүнкү ушу турнирибиз жакшы тынч аман эзен бөөдө кылчынан тышкары өткөрөлү, Кудай буйруса. Биринчи орунга ушул бүгүнкү көкбөрүнүн баш байгези автобуна, экинчи орунга 20 000 сом акчалай, үчүнчү орунга 10 000 сом, дагы өзүбүздүн билеги күчтүү балбандарга эрең ишине дагы акчалай сыйлыктар бар. Ошо менен бүгүнкү марекеге келгениңиздерге рахмат. Алла разы болсун баарыңыздарга. Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын Советтер Союзунун батыры экенин көбү билет. Кандай эрдик кылган, каерде кылган, эмне кылган, көпчүлүк азыркы жаштарыбыз көпчүлүгү билбейт. Ошондуктан алдыңыздарга азыр мен ушул Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын өмүр баянынан кыскача окуп бере турган Розалиева Турсунбай эжекени чакырып коем. Ушул таада кол чалбаңыздар. Розалиева Турсунбай эжекени. Батыр өлбөй, эрдиги калат кылымга. Татар акыны Муса Жалилге таандык бул каптар Батыр Чолпонбай Төлөбердиевдин жашоосун, согуштагы эрдигин жана келечек муңга калтырган мурасын сүрөттөгөнсү. Советтер Союзунун батыры Чолпонбай Төлөбердиев мындан туура 97 жыл мурун жарык дүйнөгө келген. Анын улуу ата мекендик согуш учурунда көрсөткөн эрдиги бүткүл Союздун ичинде легендага айланган. Биз баарыбыз билгендей, Чолпонбай ок чачкан зотту көкүрөгү менен тосуп, батырларча курман болгон. Чолпонбай Төлөбердиев Талас облусундагы Киров районуна караштуу Чымкент кыштагында 1922 жылы 13 апрелде анын үй бүлөсүндө туулган. Белгилүү жазуучу Касымалы Жантөшев Чолпонбай алемесинде болочоктогу баатырдын жайлоодо таңга жуук жарык дүйнөгө келген деген. Төлөберди атанын асманда жаркырап турган чолпон жылдызын көрүп, наристесине ушул атты ыйгаргандыгын жазат. Ал 11 жашка чыкканда атасынан айрылат.
Ошентип болочоктогу Баатырдын апасы Сураги 4 баласы менен калат. 1933-жылы мектептин босогосун аттаган жаш бала 7 жыл билим алат. Сабактарына жакшы көңүл буруп, окуусун татыктуу аяктаган соң колхоздо түрдүү жумуштарда иштей баштайт. Анын замандаштарынын айтуусуна караганда, Чолпонбай сымбаттуу, куулук шоңдугу жок жигит болгон. Халктын башына караң күн түшүп, 1941-жылы Улуу Ата мекендик согуш башталат. Мекенди коргоо кыргыз жигиттери майданга аттана баштайт. Чолпонбай Төлөбердиев да ошол эр азаматтардын катарында 1941-жылы декабрь айында Кызыл армиянын катарына кошулат. Ошентип 19 жашка толгон жигит кандуу казакка аттанат. Чолпонбай Төлөбердиев баскынчылар менен болгон айыгышкан кармашта Воронеж облусунун Лесвинский районуна караштуу Селявный кыштагын бошотууда болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтөт. Согуш аттуу алууланып турган 1942-жылдын 6 августунда Төлөбердиев Воронеж фронтунун 6 армиясындагы 160 аткычтар дивизиясынын 636 аткычтар полкунун жоокери болгон. Ошол күнү полк Дол дарыясынын бир үйүзүн ээлеп турган. Ал эми дарыянын ары жагындагы Селявный кыштагы душмандын карамагында болчу. Фашисттер кыштактагы 120 метр бийиктиктеги дөңсөөгө тыгыз жайгашып, советтик аскерлерге каршы ок жаадырып өткөрбөй турушкан. Ошол күнү жогору жактан айылдын кандай гана болбосун ээлегиле деген буйрук келет. Аны аткаруу үчүн Чолпонбай 10 жоокер менен бирге душмандын уюгун көздөй жөнөйт. Советтик аскерлер сууну сузуу өтүп каршы жээкке чыгат. Бирок немистердин дөңсөөдө жайгашкан замбиректери тынбай ок чыгарып, алардын жолун туройт. Кыштакта ээлөөнүн жалгыз жолу замбиректер жайгашкан зотту жок кылуу эле. Ошондо 20га жаңы толгон кыргыз жигити баарын өз колуна алат. Алгач колунан 2 гранат алып чыгып ок чачкан уюк каргытат. Жардыруудан улам замбиректер бир саамга тынчып. Чолпонбай аларга карай жүгүргөндө оң далысына ок жеп чыгылат. Бирок жарадар болгонуна карабай бүт күчүн жумшап, зоттун оосун денеси менен басып жыгылат. Анын бул эрдиги душмандын ок атуусун аз убакытка болсо да токтотот. Бирок бул кызыл армиячылар үчүн жетиштүү эле. Алар чабуулга өтүп, зотту жок кылып, кыштакты ээлишет. Батырдын сөөгү өзү эрдик менен курман болгон Селявный айылындагы дөңсөөгө коюлган. Аны менен бирге жолдоштору жана командирлери мүрзөгө чыгачтан эстелик коюшуп, сага кыргыз элинин баатырына түбөлүк даңк. Элдин ишенимдүү уулу Төлөбердиев ата мекендин даңкына өзүнүн эрдиги менен өзүн жана элин өлбөс өчпөс даңкка бөлөдү деп сыяк калем менен жазышкан. Ошондой эле анын чөндүгүнөн гезиттен кыркып алынган Калининин сөздөрү табылган. Анда өмүр адам үчүн эң баалуу нерсе. Бирок андан кымбаттуу нерсенин урматына өмүр курмандыкка кете турган учурларда болот экен. Ал эми өмүр өз мамлекетин, улуттук көз каранды эместикти сактоо үчүн курмандыкка чалынат деп жазылган. Чолпонбай Төлөбердиевке көрсөткөн эрдиги үчүн 1943-жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Андан тышкары Кызыл Жылдыз медали, Ленин ордени ыйгарылган. Ошол эле учурда азыр баатыр төрөлгөн айыл анын атын алып жүрөт. Кичи мекенинде анын музейи жана төшүн тоскон жоокердин эстелиги турат. Андан сырткары Воронеж облусундагы Селявный жана Киров айылдарында баатырдын эстеликтери орнотулган. Облуска караштуу Нововоронеж шаарындагы Селявный жана Давыдовка айылдарындагы мектептерге Лиски шаарындагы көчөгө аты берилген. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين